Бүгүн мен өзүмдүн атуулдук милдетимди аткардым. Бирок бүгүнкү күн мага өзгөчө күн. Жыл сайын ар дайым мен шайлоого келип бирөөнү тандасам, бүгүн Кудайым буйруса өзүмдүн командамды тандадым. Биз ушул убакыттын ичинде бир нече жумушту аткардык. Мен ишенем бүгүн биз утабыз. Чынында биздин командабыз тажрыйбалуу, өзүнүн жумушун билген жана Бишкек шаарынын тургундарына күйгөн биздин атуулдар ичинде бар. Ошондуктан биз чоң ишенич менен баратабыз. Экинчиден биз буйруса өтүп, бизге коюлган талаптарды жана биз өзүбүздүн астыбызда койгон программаны, милдеттерди аткарабыз. Алар такыр эле мындай жөнөкөй жана аткара турган. Жөн эле бул жерде иштеш керек. Кудайым буйруса биз иштегени баратабыз, биз иштейбиз. Жалпысынан Бишкек шаардык кеңешинен эмнени күтөсүз жаңы курамынан? Чынында бул аябай бүгүнкү күн талап кылган суроо. Неге дегенде баардыгыбызга маалым, аябай нааразычылыктар көп. Бүгүнкү депутаттардын артында чоң кызыкчылыктар бар деген сөздөр көп. Бизнес маселеси көп турат. Ошондуктан алар элди ойлобой, өзүнүн чөнтөгүн ойлогон, өзүнүн бизнесин ойлогон депутаттар бар. Ошондуктан биз барсак эч кимдин бизнесин коргобой, эч кимдин кызыкчылыгын коргобой, жалаң эле өзүбүздүн Бишкек шаарынын тургундарын, элдин кызыкчылыгын ойлой турган депутаттар болуп, ошол элдин кызыкчылыгына иштейбиз деген үмүтүбүз бар.